Мынакей. Өркүндө аткан Кыргыз киносунун акыбалы. Мындай акыбалда жатабыз. Бирок айтып атышат. Биз кинону өркүндөтүп атабыз. Мына акыбал. Мына биздин кыргыз кинонун акыбалы. Күнүгө командировкалап ар кайсы фестивалдарга барышат. Секретаршаларын алып алат журналист катары. Мана бул Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүнүн кебетеси. Өкмөт кино тарткыла, кинону өстүргүлө десе, өстүрүп атабыз деп кооз отчетторду беришет дагы. Анакей. Мына акыбал. Ушундай акыбалдан биз кантип өрчүйбүз, кантип өнөбүз. Киного тиешеси жок адамдарды кинонун башына алып келип коюшат. Мына чарбачылыгы ушу. Кыргыз фильмдин чарбачылыгы ушул. Мынакей. Мына кино үйүнүн кебетеси. Мондай машинелер бар. Бирок бул машина жүрөт деп буга бензинге акча чыгарышып, акча жасашат. Мондай машинелерге кино үйүнүн кебетеси ушул. Канча биздин кино өсөт. Биз өкмөт берип атат акчаны. Өскүлө, кино тарткыла деп атат. Булар болсо кылган иштери ушул. Чыңгыз Айтматовдун кино үйү турган турпаты ушул. Бул бир бети.